Салам достор, чистка и полировкадан кийин тиштерим бошошуп калды, тиштеримдин аралары ачылып калды, же болбосо муздака ооруп жатат деп кайрылып жаткан элдерге ушул видео аркылуу жооп берип кетейин деп чечтим. И чистка и полировка негизи адам баласына керекпи же керек эмеспи, ага дагы ушул видеодон жооп беремин. Ушул видеону көрөрдөн мурда сөзсүз лайк басып, комментарий жазып колдоп коюңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чистка и полировка эмне себептен жасалат? Бунун себептери өзүңүз көрүп турган тиштердин араларына таш, шлак, налет баары чогулуп калган. Ал эми булардын баарын үйдө тазалап жууса эч качан жоголбойт. Булардын баарын тазалап жок кылыш үчүн сөзсүз түрдө чистка и полировканы жакшылап жасап коюш керек. Ошодон кийин гана сиздин тишиңиз апапакай таптаза болуп калат. Ал эми бул таш чогулган тишти тазалатпай эле жүрө бере турган болсо, тишти кармап бекем кылып турган бул сөөк болот. Ошол сөөктөр жоголуп жапыз болуп кетет. Ал сөөк жапыз болуп кеткенден кийин ал тиш аябай эле бош болуп кыймылдап калат. Кайра ал сөөктөр өзүнүн ордуна өсүп келбейт. Ошол себептен тиш жуулунуп калат. Өзүңүздүн тишиңизди көп жылга сакташ үчүн сөзсүз түрдө чистка и полировканы жасатып туруш керек. Ал эми чистка и полировканын убактысы 1 жылда 2 жолу жасатып туруш керек. Ошондо гана сиздин тишиңиз таптаза болуп, көп жылга сакталып калат. Жалпак тил менен айтканда, сиз өзүңүз үйдө жууп жатканыңыз буну типа душ деп элестетип койсоңуз болот. Ал эми чистка и полировканы буну баня деп элестетип койсоңуз болот. Себеби дегенде душта чыкпаган кир какаштардын баардыгы баняда чыгат. Андыктан коркпой келип, чистка и полировканы жасатып кетсеңиздер болот. Дагы тиш боюнча суроолоруңуздар бар болсо, ушул видеонун астына комментарийге жазып калтырып койсоңуздар, сөзсүз түрдө жооп беремин. Сделай красиво. Базару Зира.